Америкадагы от жалын самолеттордун дагы конуусуна тоскоолдук кылып, самолеттор дагы өз тилкесинен чыгып, аңга түшүп кеткенин көрүүгө болот. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеого лайк басып, биздин каналга мынамин деп катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бакыт бул тынчтыкта жана жакындарың менен өмүр сүрүү болсо керек. Себеби Лос-Анджелесте азырда шаар жалынга оронуп, массалык эвакуация жүрүүдө. 100 миңден ашуун адам коопсуз жерге көчүрүлдү. Бирок бир эле түндө 11 миң гектарды каптаган өрт 120 миңден ашык адамдарды үй-жайсыз жана жарыксыз, жылуулуксуз калтырды. Өрт атактуу адамдардын үйлөрүнө жетип, Голливуд бульварына коркунуч жаратууда. Көптөгөн белгилүү адамдардын, анын ичинде президенттин уулунун үйлөрү өрттөнгөн. Өрт өчүрүүчүлөргө кыйын болуп жатат, анткени гидранттарда суу жок, ал эми катуу шамал жалынды күчөтүүдө гана. Белгилүү актер Бен Аффлек өзүнүн үйүн өрттөнүп жатканын эс абалда карап турса, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс жана Парис Хилтондун үйлөрү толугу менен күйүп кетти. Жалпы зыян 60 миллиард деп бааланууда, бирок эң негизгиси бул шаарды кайра калыбына келтирүү үчүн бир нече жылдар кетиши мүмкүн. Бул Лос-Анджелестеги эң коркунучтуу кырсыктардын бири, бирок азыркы учурда жабыркагандарга жардам берүү абдан маанилүү. Лос-Анджелести каптаган өрт элиталык райондорду күлгө айлантты. Америкадагы Лос-Анджелести каптаган өрт элиталык делген райондорду жер менен жексен кылып күлгө айлантты. Ал аймактарда белгилүү Голливуд жылдыздары, миллиардерлер, шоу-бизнес өкүлдөрү жашачу. Алар буга чейин мындай кырсыкты кинолордо гана көргөн болсо, эми реалдуу жашоосунда да көрүп жатат. Көпчүлүк шок абалга түшүп, бул аламат бизнес кылып тозоктун очогуна айлантып бараткандай деген пикирлерин айтышууда. Бул райондо эң кымбат особняктар күлгө айланып кеткен. Экономикасы эң күчтүү деген АКШдагы бул тийсиз жоонун алдында алсыз. Тилекке каршы өрт чыккан аймакта каза болгондор да катталган.